Коом үчүн эң коркунучтуу аял акча тапкан аял. Акча табып жатабы, көп акча табып жатабы, эркектерди түртөт. Кадимкидей, байкалбастан бир дегенде болуп калбайт, бирок барып меники 82 деген темалар башталат. Эмне айткым келет? Бул дароо болуп калбайт да, бул процесс акырындык менен болот. Баягы сыртынан канча макияж кыласың, канча помаданы күчтүү койбосун, бирок барып эркектик гормондор күчөйүп бара берет. Аял киши акча тапканы сайын. Себеби эркектер менен иштешет, эркектерге жакын болот. Көп бизнес территориясында дагы бүт эркектер да азыр. Анысы бербей коет, каржын бербей коет, грубо сүйлөйт, бүт бардыгы назиктик, аялык сыпалылык деген нерселер, файыз деген нерселер аял кишиден жоголуп кете берет да. Себеби территориясын бүт эркектерге болду, акча кармашты баштады крупный. Сырттан аял көрүнгөн, ичи толук түрдө эркекти көрүп каласыз да, эгер аялыңыз акча таап аткан болсо. Ошондуктан аялын Россияга жөнөтүп койгондор, Европага кулпунай тергелип барып иштеп үй салып бер дегенде эркектер, аялын эркек бол деп мажбур кылып жаткан эркектер өзүнө кандай формадагы эркексине тегип берет. Ойлонуш керек. Баягы бул телефондо сыртыга баягыдакай экран терисин алып мужской дагы бирдекелерди коюп койгон менен бул телефондун ичи баары ушул бойдон кала берет. Мен айткым келет. Биз эркекпиз. Любой жактан эркекпиз. Любой жактан эркек болушубуз керек. Аялды бактылуу кылабыз деп алганбыз. Сөзсүздү бактылуу кылышыбыз керек.